Депутат Аида Салянованын Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан иши 9 январга жылды. Буга Салянованын ооруп жатканы себеп болду. Жактоочу Чынара Жакупбекова Аида Салянова 4 январдан 9 январга чейин ооруканада текшерүүдөн өтөөрүн тастыктаган кагазды көрсөттү. Бирок судья Ирина Воронцова Салянова ооруканада жатпаганын, жөн гана текшерүүдөн өтүп жатканын жүйө кылып, кийинки отурумга келбесе мажбурлоо менен алып келүүгө аргасыз болоорун эскертти. Судья мындан сырткары Салянованын үй камагында экенин эске алып, ал камактын шарттарын буза берсе, баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси көтөрүлөрүн кошумчалады. Кадамжай Кызылкыя автожолундагы жол кырсыгынын кесепетинен 5 киши ар кандай деңгээлде жаракат алышты. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кырсыктарын алдын алуу бөлүмүнүн инспектору Чолпонбай Арстанбеков билдирди. Жол кырсыгы 7 январ күнү кечинде болгон. Автоунаадагы 30 жаштагы жарандын буту сынып, мээсинен жаракат алган. 45 жаштагы тургундун мээси жабыркаган. Жана 43 жаштагы жарандын денесинде сынык бар экени аныкталды. Дагы 2 тургун жеңил жаракат алган. Алар ооруканада даарыланууда. Учурда окуяга байланыштуу тактоо иштери улантылып жатат. Футзал боюнча Кыргыз курама командасы Тайбейде өтө турган Азия чемпиондугуна даярдык көрүүдө. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынан кабарлагандай, башкы машыктыруучу Амиржан Муканов Кыргыз курамасынан 20 спортчу чакырган. Кыргыз курама командасы 1-7 январ аралыгында окуу машыгуу жыйындарын Бишкек шаарында өткөрсө, бүгүн 8 январдан баштап машыгууну Чолпон Ата шаарында улантат. Окуу машыгуу жыйындарын кыргыз спортчулары Чолпон Ата шаарындагы ден соолукту чыңдоо жана спорт комплексинде 13 январга чейин өткөрөт. Эске салсак, футзал боюнча Азия чемпиондугунун финалдык этабы 2018 жылдын 1-11 февраль аралыгында кытайлык Тайбейде өтөт. Анда Кыргыз курама командасы Ды тайпасында жайгашып, Таиланд, Ливан жана Ирдония курама командалары менен беттешет.